энелер биздин өтүп кеткен энелерибиздин мен азыр баш ийип таазим кылам да алардын эмгегине. Анткени алар ошол өздөрүнүн кызматын аткарып ошо боз үй көтөрүп анан боз үйдү кайра ошо келиндерине кийинки муунга өткөзүп берген да. Мынакей мен ошолордун жолун улап мен да ошо боз үй көтөрүп боз үй менен иш алып баратам. Боз үйдүн турган туш кийиз бул эки жолу көчмөндөр оюнуна тигилди. Бул туш кийиз аты алтын доор. Ошо алтын доор ортодогу белги теңирдин белгиси, эки жагы ажоо, манас тамгасы, күн теңири, ай теңири, ушул баардыгы биригип Жок, ирети менен айтпайсызбы? Бул ажоо. Ажоо. Бул болсо теңирдин белгиси. Бул дагы ажоо. Бул манас тамгасы. Манас тамгасы. Бул болсо тиги ай теңири. Тиги болсо күн теңири. Бул күн теңири, Жерене, Жерене. Үркөр ата. Булбу? Үркөр ата. Үркөр ата. Бул болсо суу атасы Сулайман. Таштар ата. Тең. Таштар ата. Тең. Анда эстеп турасыз. Мынакей туугандар, дейм ар дайым мунун баары тең. Анан бул эмени туш кийизди алтын доор деп ушул элибизге алтын доор келип ушул ордобуздун ак өргөбүзгө ошо кереге кеңеш болуп ушул жерге хандар отурсун деп тилек кылып ушул эмемди туш кийизимди илип койдум да. Келечектеги хандар, келечектеги кыргызды башкара турган адамдар отурсун деп, кереге кеңеш курулсун деп ушундай тилек менен өргө көтөрүп эми ушул боз үйдү мен айтып кетет элем аял заттардын баарына. Баарыңар ошол боз үй көтөргүлө деп чакырат элем. Анткени ошол боз үй көтөргөндө көп касиеттер бар экен. Эне мен ошондо ошо боз үй көтөрүп энелер кандай кыйын болгон, аалам менен байланышып, көкүрөктөрү ачылып, ушундай сезимтал энелер өтүптүр да. Ошо сезимтал энелердин жолун жолдоп, ошо касиетибизди кайра алып, аял заттын касиетин кайра өзүбүз касиетибизди өзүбүз алып, мына ошо энелик милдетибизди аткаралы. Урматтуу аялдарга айтат элем ушул боз үй көтөргүлө деп, кайра боз үй көтөрөлү деп. Энелердин жолуна түшөлү, балдарыбызды, кыздарыбызды оңдойлу, кыздарыбыз биздин жолубузду улап кетсин.